Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 5. Өмүр боюнча милдет. Бирок мындай шарттарда адам кантип жеңил кабыл алышы керек? Мына мен ушуну билгим келет. Сабырдуулук менин эң күчтүү касиетим эмес. Мен канча жолу сурадым. Эмне үчүн мен азыр баарын ала турган болсом, күтүшүм керек? Чынында эле мен 12 кадам менен биринчи жолу таанышканымда конфет дүкөндөгү баладай болчумун. Мен качан 12 кадамды кылам деп күтө алчу эмесмин. Албетте, бул бир нече эле айлык иш деп ойлогом. Анын 12 кадамы өмүр бою аткарылчу иш экенин эми түшүндүм.